Салам достор, Pre-Intermediate 1 сабагынын акыркы видео сабагына кош келиңиздер демекчимин. Менин атым Муна. Сиздер мени Окутул English. Бул биздин used to конструкциясын бышыктоого арналган видео көнүгүүлөрүбүз. Эске салсак, биздин видео көнүгүүлөрдө атайын эрежелер бар. Сөзсүз түрдө видеону паузага коюп туруп, бул жакта бериле турган тапшырмаларды өз алдыңызча аткарышыңыз керек. Анан жазуу форматында аткарсаңыз тапшырмалар дагы да пайдалуураак болот. Анан маал менен видеону паузага коюп, сүйлөмдөрдү менин артыман кайталап окуп туруңуздар. Бул англис тилинде сөздөрдү туура айтууга чоң жардам тийгизет. Кеттик анда used to конструкциясын бир сыра эстеп алып туруп тапшырмаларды аткарганга өтөлү. Used to конструкциясы бизге өткөн чакта болгон, бирок азыр өзгөрүп кеткен кыймыл аракет тууралуу айтканда колдонулат экен. Мисалы, Марат used to be a hyperactive boy, but now he is calm. Марат тынчы жок бала болчу мурун, бирок азыр жоош дейбиз. Марат мурда кандай болчу, азыр кандай болду деген нерсени айтканда керектелди. Used to кыргыз тилинде мурун бир нерсе кылчу, мурун бир нерсе болчу деп айтканда деп которулат экен. Ал колдонулган сүйлөмдө кыймыл аракет азыр токтоп же өзгөрүп кеткендигин эстеп калыш керек экен. Сөзсүз түрдө эле мындай азыр мындай болду деп кошулуп айтылбайт экен. Кээде жөн эле he used to be like this деп эле коюш мүмкүн экен. Бирок ошентип айтылса дагы сиздер оюңуздарда демек азыр кыймыл аракет же токтоп калган же өзгөрүп кеткендигинен кабар алдыңыз деп ойлонушуңуз керек экен. Мисалы, Шрек менен Фиона мурда жаңы эле бири-бирин тааныганда жактырчу эмес, азыр болсо үй бүлөлүү, бала чакалуу болуп калыптыр деген учурда айткандагыдай. Used to менен сүйлөм түзүүнү таблицадан карап алалы. Used to жай сүйлөмдө I used to swim well. Мен мурун сууда жакшы сүзчүмүн деп сүйлөмдүн ээсинен кийин коюлат экен дагы, негизги тишке жабыштырат экен. Used to swim деп. Эгерде терс сүйлөм түзө турган болсок, анда бизге did жардамчы этиши менен not терс бөлүкчөсү керек болот экен. Ал used to'нун астына коюлат экен. I didn't used to swim well before. Мен мурун сууда жакшы сүзчү эмесмин деп. Байкасаңыздар, бул жерде did ансыз тили өткөн чакта тургандыктан used'нын аягындагы id мүчөсү жок болуп кетти. Ушуну ката кетирбеш керек экен түзгөндө. Анан суроолуу сүйлөм түзөм дегенде баягыдай эле жардамчы этишти сүйлөмдүн башына чыгарып ийсек, суроолуу сүйлөм келип калат экен. Did I used to swim well before? Мен мурун сууда жакшы сүзчү белем деп сурап коет экенбиз. Эске сала турган нерсе, used to конструкциясы менен терс бөлүкчөсү жана терс сүйлөмү жана суроолуу сүйлөмү көп колдонулбайт англис тилинде. Ошондуктан көнүгүүлөрдүн басымдуу бөлүгү жай сүйлөмдө гана болмокчу. Азаматсыздар, бир сыра кайталап алдык used to менен алган билимибизди. Эми көнүгүүлөргө өтөлү. Exercise 1 сөздөрдөн сүйлөм түзүү дейт. Бул жерде сүйлөмдүн ичиндеги сөздөр ордун алмашып, адашып калыптыр. Аларды бириктирип туруп, туура сүйлөм түзүшүбүз керек экен. The play in the garden children used to дейт. Бул жерден the children used to play in the garden деген сүйлөмдү чыгардык. Кеттик анда видеону паузага коюп алып, кийинки 5 сүйлөмдөгү адашкан сөздөрдү ордуна коюп, сүйлөмдөрдү туура түзүп чыгыңыз. Видеону паузага коюуну унутпаңыз. Эң жакшы аткарып жетиштиңиздер деген ойдобуз. Анда жоопторду бирге текшерип алалы. We used to watch a movie every weekend. Ар жума сайын, жуманын аягында дейт, дем алыштарда кино көрчүбүз дейт. She used to draw pictures of animals. Ал мурда жаныбарлардын сүрөттөрүн тартчу дейт. My grandfather used to live in Жайлоо. Менин чоң атам жайлоодо жашачу дейт. My brother used to ride his bike to school. Менин агам мектепке велосипед тээп барчу дейт. My parents used to own a small cafe. Менин ата-энемдин кичинекей кафеси бар болчу дейт. Бардык жерде used to watch, used to draw, used to live деген жерлердин кыймыл аракеттин бардыгы азыркы учурда токтоп же өзгөрүп кеткендигинен кабар алдык. Бул илгери эле ошондой болчу экен мурун. Эң жакшы экинчи көнүгүүгө өтөлү. Exercise 2 бизде каталарды оңдоого арналган көнүгүү экен. Бул жерде сүйлөмдүн ичиндеги used to конструкциясы ката кетирилип жазылган экен. Ал каталарды таап туруп сиздер оңдоп жазышыңыздар керек экен. Мисалы, I used to play video games all night дейт. Байкасаңыздар, used to менен айтылганда кийинки этишке эч кандай id мүчөсү уланып жазылбайт, анткени used ансыз деле өткөн чакта турат. Ошондуктан I used to play video games all night деп оңдойт экенбиз. Кеттик анда кийинки 5 сүйлөмдө ката кетирилген used to конструкциясын оңдоп туруп жазып чыгышыңыз керек экен. Видеону паузага коюңуздар. Эң жакшы тапшырманы аткарып жетиштиңиздер деген ишеничтебиз. Кеттик анда бирге текшерип алалы. We used to visit our cousins every winter дейт. Биз бөлөлөрүбүздү кыш сайын көргөнү барчубуз дейт.
конок барчубуз бөлөлөрүбүзгө. She used to like listening to rock music. Ага рок музыка жакчу дейт, же ал рок музыка укканды жакшы көрчү дейт. My uncle used to work at a factory. Менин такем заводдо иштечү дейт. They used to live in a small apartment. Алар кичинекей батирде жашачу. I used to be afraid of spiders. Мен жөргөмүчтөрдөн коркчумун дейт. Байкасаңыздар, used to visit барчубуз, used to like жактырчу, used to work иштечү, used to live жашачу, used to be afraid коркчу дегендин бардыгы өткөн чакта болгон, бирок азыр өзгөрүп кеткен кыймыл аракет жөнүндө айтып берди бизге. Эң жакшы. Эми үчүнчү акыркы көнүгүүгө өтөлү. Бул жактан жөнөкөй өткөн чакта жазылуу сүйлөмдөрдү used to конструкциясына өзгөртүп жазышыбыз керек экен. Мисалы, he played football. Ал футбол ойноду деген бүткөн кыймыл аракет болду. Ал эми he used to play football. Ал футбол ойночу деп өзгөртүп жазып турабыз. Видеону паузага коюп туруп, төмөнкү жөнөкөй өткөн чактагы сүйлөмдөрдү used to конструкциясы менен жазып чыгыңыз. Видеону паузага коюуну унутпаңыз. Эң жакшы жоопторду текшерип алалы, аткарып чечиңиздер деген ойдобуз. Answer key. Биринчи. We used to visit our grandmother. Биз чоң апабызды көргөнү барчубуз дейт. Конок барчубуз дегендей. Азыр мүмкүн барбай калган, же мүмкүн чоң апасы менен чогуу жашап калган, билбейбиз, бирок азыр сөзсүз түрдө кыймыл аракети өзгөргөндүгүнөн кабар алдык. Alina used to cook dinner for the family. Алина үй бүлө үчүн кечки тамактарды жасачу дейт. Мүмкүн Алина азыр жасабай калган, анын ордуна башка бирөө жасайт тамакты. Ошол тууралуу кабар алдык, анткени used to менен айтылды. My father used to drive an old car. Менин атам эски унаа айдачу дейт. Өткөн чакта болгон кыймыл аракеткен, мүмкүн азыр өзгөрүп кеткен. They used to listen to the radio in the morning. Алар эртең менен радио угушчу дейт. Бул дагы өткөн чакта кыймыл аракеткен, мүмкүн азыр радио укпай телевизор көрүп калган, билбейбиз. Бирок used to менен айтылгандыктан ошондой кабар алдык. Акыркы сүйлөм I used to go hiking in the mountains дейт. Тоого жөө жүрүшкө чыкчумун дейт. Мүмкүн азыр жөө жүрүшкө чыкпай калган, анын ордуна билбейм, башка нерсе менен алектенет, билбейбиз. Дал ошол used to конструкциясы колдонгондуктан азыр кыймыл аракет токтоп же өзгөрүп кеткендигинен кабар алдык. Эң сонун, азаматсыздар, ушинтип акыркы видео көнүгүүнү дагы, видео сабакты дагы жыйынтыктадык. Pre-intermediate 1 деңгээлинин акыркы сабагын бүтүрүп туруп деңгээлди аяктадыңыздар. Англис тилин үйрөнүүгө сизге ийгилик каалайбыз келечекте. Бул арада биздин соц тармактарыбыз тууралуу кабар беребиз. Баардык жерден бизди окутул деп издесеңиздер табасыздар. Сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Алдыдагы деңгээлдер чыкканда же жалпы эле биз тууралуу пайдалуу маалымат алганда ошол жактан карасаңыздар болот. Кийинки сабактарыбызда жолугушканча ден соолукта болуңуздар.